Эфирде күндөбүй маалыматтык программасынан толукталган кечки чыгарылышы. Аны мен Кундуз Кенжебаев алып барам, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Президент Садыр Жапаров Париждеги Олимпиадада боксчу Сейитбек Мунарбек уулуна секундант болгон өзбекстандык машыктыруучу Акмал Хасановду кабыл алып, автоунаа бийлик кылды. 2026 жылы өтө турчу дүйнө чемпиондугуна тандоонун 3-чү раундундагы оюнда ак шумкарлар Өзбекстандын футболчуларына 2-3 эсебинде утулуп калды. Эми кыргыз футболчулары 10 октябрда Катарда ойношот. Жалал-Абад шаардык тазалык мекемесинин кызматкерлерине жумуш көбөйгөн, бирок ошол учурда айлыктары азайып кеткен. Нааразы болгон кызматкерлер талаптар аткарылбаса, иш таштоо алдында турушат. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунда жаңы имарат пайдаланууга берилди. Оорукана көп жылдардан бери оор шарттарда эскилиге жеткен аппараттар менен иштеп келген. Президент Садыр Жапаров 11 сентябрда бокс боюнча өзбекстандык машыктыруучу Акмал Хасанов менен жолугушуп, мушкер Мунарбек Сейитбек уулунун Парижде өткөн Олимпиададагы жеңишине кошкон салымы үчүн ага ыраазычылык иретинде унаа бийлик кылды. Мамлекет башчы Акмал Хасановдун бул кадамы Кыргызстан менен Өзбекстан элинин достугун жана биримдигин даңазалаганын баса белгиледи. Садыр Жапаров Олимпиаданын күмүш медалдын ээси Мунарбек Сейитбек уулу өзгөчө колдоого муктаж болуп турганда Акмал Хасанов батырдык иш жасаганын айтты. Дүйнө жүзү Борбор Азия элдеринин ынтымагына, достугуна, бири-бирине жан тартып турарына күбө болду. Спортту тынчтыктын элчиси деп аташат. Силер ушундай кадамыңар менен өз ара ынтымакты бекемдөөгө салым кошуп келесиңер. Мындан арда ынтымагыңар бекем болсун, деди Садыр Жапаров. Президент ошондой эле Париждеги Олимпиадада өзбек спортчуларынын жакшы көрсөткүчтөрүн белгиледи. 2026 жылы өтө турчу дүйнө чемпиондугуна тандоонун 3-чү раундундагы оюнда ак шумкарлар Өзбекстандын футболчуларына 2-3 эсебинде утулуп калды. Биринчи тайм 2-2 эсеби менен аяктаган, бирок экинчи бөлүктө коңшу мамлекеттин футболчулары 1 гол менен жеңишке чыгышты. Кыргызстан менен Өзбекстандын курамаларынын футбол беттешине өлкө башчы Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев да катышты. 2026 жылдагы дүйнө чемпионатына тандоо турунун алкагында Кыргызстан менен Өзбекстан курама командалары кечээ 10 сентябрда Борбор калаадагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда ойноду. Беттештин биринчи тайма дегенде эле жеңиш менен башталды. Анда Кыргызстандан Жоэл Кожо атаандаштын дарбазасына топ киргизип, эсепти 1-0 кылды. The home fans are delighted with that. Joel Kojo fired in. Shukurov's header opened up the space and Kojo did the... Көп өтпөй Өзбекстан курамасы эсепти 1-1 кылып теңеди. Ал эми 34-мүнөттө кыргыз футболчусу Адылжан Абдрахманов экинчи голду киргизди. 45-мүнөттө болсо Өзбек курамасы да экинчи голун жаратып, оюндун биринчи бөлүгү 2-2 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. In towards the back post, it's headed away. Uzbekistan will have another chance from the right-hand side. Across into the middle, and that's a really good save. Masharipov wins the aerial battle. Буга чейинки жылдарга салыштырмалуу кыргыз футболу жандандырылып, бийлик тарабынан катуу көңүл бурулууда. Ага баам салып турушкан кыргызстандыктар бул ирет ак шумкарлардан жеңиштүү күтүп, стадиондо аларды колдоп коштоп, оюнчуларга дем берип турушту. Кыргызстан! Кыргызстан! Бүгүнкү оюн аябай прям мындайча айтканда сочно болуп атат. Прям ушундай болеть этип тамагым ооруп калды даже. Думаю, биринчи раундда 2-2 болду, бирок экинчи раундда Кыргызстан тартып ойлойм. Жумгалы районунан келдим. Атайын ушул Кыргызстан Өзбекстан беттешине күбөрмандык кылып, жаңыланган Борбордук стадионубузга келип күбөрмандык кылып жатам. Сиз ак шумкарлар бүгүн ишенимдүү түрдө, толук түрдө жеңишке жетет деп ойлойбуз. Азыр биринчи тайм алканда жакшы оюн тартууланды, эсеп 2-2 болду. Ошондуктан биз азыр ак шумкарлар дагы эсепти 4-2 кылат деп толук түрдө ишеничти айта алам. Бу оюн аябай сонун, кызыктуу, эң жакшы Кыргызстан! Кыргызстан! Ой, сонун болуп атат. Кыргызстандарга күч кубат бересиз. Утсун! Оюнга президент Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров башында турган жетекчилер да келишти. Өзбекстандын дарбазасына топ киргенде өлкө башындагылар кубанып, кол алышып, эмоцияларын жашырышкан жок.
Ошол эле учурда Өзбекстандан келген коноктор да мындай оюнду күткөн эместигин айтышууда. Алар буга чейинкидей эле жеңил жеңиштүү күтүшкөн. Бирок бул ирет акшумкарлардын даярдыгы алар күткөндөй болуп чыкпаганын жана мындай эсепте ойнойт деп күтпөгөнүн жашырышпайт. Осонроq g'alaba kutgan edi, to'g'risi, ochig'i, lekin bugungi o'yin Кыргыз футболун көптөн бери байкап турабыз. Акыркы жылдары күчтүү боло баштаганын да бүгүнкү оюнда көрдүк. Азияда өзүнүн жараша орунду ээлеп жатат. Албетте, ачыгын айтканда биз жеңил жеңиштүү күткөн болчук. Бирок оюн көрсөткөндөй кыргыз курама командасы каршылашынын ар бир оюнчусуна катуу каршылык көрсөтө алды. Иран менен 1-0 жеңилсе да Кыргызстан абдан жакшы оюн көрсөттү. Бүгүн дагы өз көрөрмандардын алдында ойноп, көрүнүп тургандай жеңилсе да көрөрмандар мыкты маанайда узатып жатышат. Буга чейин Кыргызстан менен Өзбекстандын курама командалары 10го жакын оюн өткөрүп, бирок алардын бири дагы мындай эсеп менен эмес, ири эсепте жеңилүү менен аяктап келген. Ал эми бул ирет акшумкарлар көрсөткөн оюн тарыхый оюн катары сыпатталып, алардын жеңишке жетпегени менен каршылаш командага тең тайлаша ойногону алкууга алынууда. Я ребят поблагодарил за игру, потому что мы проделали достаточно большой объем работы на этих сборах, готовились и Биз беттешке аябай даярдык көргөнбүз. Бирок жеңиш биз тарапта болгон жок. Деген менен биздин балдар эң жакшы оюн көрсөттү деп ишеничтүү айта алам. Жылыш бар. Кийинки мелдештерге мындан да жакшы даярданабыз. справились со своими эмоциями. Бүгүн катуу таймаш болду. Биз Кыргызстандын даярдыгы мыкты, катуу ойношот деп ойлогонбуз. Биз күткөндөй эле мыкты ойношту. Биз алгачкы голду өткөрүп жибердик. Бирок дароо эле эсепти теңдей алдык. Ал эми экинчи бөлүгүндө жакшы ойнодук. Бул беттеш эки команда үчүн тең маанилүү болчу. Кыргызстанга кийинки оюндарда ийгилик каалайбыз. Кыргыз футболчулары алдыда 10 октябрда Катарда, 15 октябрда Бишкекте Түндүк Корея менен, 14 ноябрда Бириккен Араб Эмиратында, 19 ноябрда Бишкекте Иран менен ойнойт. Андан кийинки оюндар 2025 жылдын март айынан баштап уланат. 2026 жылы АКШ, Мексика жана Канадада өтө турган дүйнө чемпионатына биринчи жолу 48 курама команда катышат. Бул жолу Азия чөлкөмүнөн дүйнө чемпионатына катышууга 8 командага мүмкүнчүлүк берилген. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Кыргызстандан Бириккен Улуттар уюмунун Нью-Йорк шаарындагы туруктуу өкүлү Аида Касымалиева уюмдун башкы ассамблеясынын 79-сессиясынын төрагасынын орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги 11 сентябрда билдирди. Маалыматка ылайык 10 сентябрда БУнун штаб үйүндө уюмдун башкы ассамблеясынын 79-сессиясынын биринчи жыйыны өттү. Сессияга Камерун өлкөсүнүн өкүлү Филемон Янг төрагалык кылат. Аида Касымалиева орун басар болду. Аида Касымалиева Кыргызстандан Бириккен Улуттар уюмунун Нью-Йорк шаарындагы туруктуу өкүлү болуп 2021 жылы декабрда дайындалган. Балыкчыда ЖККнун өз ара аракеттенүү 2024, издөө 2024 жана эшелон 2024 машыгууларынын активдүү фазасы өтүүдө. Ага Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия, Тажикстандын аскер кызматкерлери ЖККнун биргелешкен штабынын өкүлдөрү катышууда. Окуу машыгууларга 1500-дөн ашык аскер кызматкерлери, 200 аскер техникасы, анын ичинде 10 авиациялык жана 10 деңиз кемеси тартылган. Атап айтканда Ми-8, Ми-8 МТВ, Ми-17, В-5 тик учактары, АН-26, Су-30 СМ учактары, Ти-72 танкалары, БМП-2 ошондой эле чалгындоо жана чабуул куюучу учкучсуз учактар колдонууда. Машыгуулардын жүрүшүндө ЖКК өлкөлөрүнүн ошондой эле дипломатиялык корпустун өкүлдөрү байкоо салып жатат. Жогорку кеңештин 11 сентябрдагы жыйынында бир катар депутат Бишкектеги мектептерде окутуу таңкы саат 7:30, университеттерде саат 10 баштоо тууралуу мэриянын чечимин сынга алышты. Парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев жарандардан да көптөгөн кайрылуу келип жатканын белгиледи. Депутаттар Дастан Бекешев менен Марлен Маматалиев да мектеп окуучуларынын студенттердин окуусуна тиешелүү бул чечим калаадагы тыгында азайтпастан тескерисинче ыңгайсыздык жаратканын белгилеп, маселени тез арада чечүү керектигин билдиришкен. Учурда министрлер кабинетинин токтому менен Бишкекте жогорку окуу жайларда, кесиптик лицейлерде жана колледждерде сабак саат 10:00 эрте башталбайт.
Билим берүү мекемелеріндегі окуу графиги боюнча документ демилгеленгенде министрлик терс корутунду берген. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык министрлик балдардын саат 7:30 окушуна каршы болгон токтом долбоорун бизге макулдашууга жибергенде терс корутунду бергенбиз. Шаардык кеңештин сунуштуна макул болгон эмеспиз. Бирок анда бизден пикир эске алынган жок. Азыр окуу жайлардан келген кайрылуулардын негизинде министрлер кабинети менен мэрия кат даярдалууда дешти министрликтен. Эске салсак, майдын этегинде Бишкек мэриясынын демилгеси менен Минкап токтом кабыл алган. Анда мектептерде сабак 8:00 эрте, ал эми университеттерде окуу саат 10:00 кийин башталышы керектиги белгиленген болчу. Бул чечим жол тыгыны менен күрөшүү максатында кабыл алынган айтылган. Сентябрда окуу башталгандан бери бул чечимге нааразы болгондордун катары көбөйүп, маселе бүгүн жогоруда айтылгандай жогорку кеңеште көтөрүлдү. Депутаттар токтом туура эмес кабыл алынганын жана аны артка кайтаруу керектигин белгилеп жатышат. Жалал-Абад шаардык тазалык мекемесинде иштегендер айлыктары төмөндөп кеткенине нааразычылыгын билдирип чыгышты. Анткени Жалал-Абад шаарынын аймагы чоңоюп, жумуш экеси көбөйгөн. Бирок кызматкерлердин маянасын төмөндөтүп, ошол эле учурда майрам күндөрү экеси төлөнүүчү каражатта берилбей калган. Бүгүн 11 сентябрда кызматкерлер менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолукту. Жалал-Абадта маселе чечилдиби? Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Мен үчүн биз 12 саат, 13 саат иштейбиз, 7 саат коесуңар. Жалал-Абад шаардык тазалык мекемесинин жумушчулары айлыктын төмөндөп кетишине нааразычылыгын билдирип чыгышты. Бүгүн 11 сентябрда тазалык кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолугушту. Шаардын аймагы чоңоюп, жумуш дагы көбөйгөн. Буга улай эле бир катар көйгөйлөр да айтылды. 14 саатка тең иштеп атат. Мен 3 жылдан бери 14 саат иштейм. Силер ошону пасайтып атасыңар, кайра 20 кетти. 2000 пасайттыңар. 2000 пасайттыңар, баланы. Кайра түшүрүп атасыңар. Жолса биз менен жүргүлө. 13 саат иштеп атабыз. Саатын коюп бергиле болбосо. Эртеси күнү дагы иштейбиз. Эртемен 8 ишке чыгып. 3 күн ошондой иштеген шот. Жетекчилиз болуптур, 1 саат кечке келет. Мамлекеттик кичине оңдойн десек, кичине жылдырайын десек, анча-мынча нерсеге көз жумуп туруп, өзүбүз патриот болуп туруп оңдобосок, башка ким келип бизге оңдоп берет? Кичине ушул жагындагы эске албайлыбы? Эми 1 саат, 2 саат эч эмес. Мына биз деле иштеп атабыз. Кошумча төлөмү жок эле, мына мен өзүм кошумча төлөм албай эле эми мамлекет үчүн иштейли да. Жалал-Абад шаардык тазалык мекемесинин айдоочулары ай сайын 27 000 сомдон алып келсе, учурда 25 000 сомго түшүрүп койгон. Буга чейин майрам күндөрү иштеген жумушчулардын айлыгы 2 эсе жогору төлөнүп келген болсо, бул дагы берилбей калган. Наразы болгон тарап жумуш көбөйгөн, бирок айлыкты түшүрүп койгону туура эмес дешет. Например, 13 саат, 14 саат иштейбиз, 7 саат убакыт коет. Субботага 5 саат коет. Күнүгө саат 9, болбосо 10. Үйдөгү балдарым кээде танымай калды кичинекейлерим. Воскресенье күнү иштейбиз кээ күнү. Ремонт кылабыз, башка күнү иш жумушту жасайбыз. Анан төлө десең эле ушул мурда 22 000 эле 27 алып аттык эле, кайразы 25 түшүрдү. Вредность бар, за вредность. Анын аркасында Россияда 3 жылда специально кылат. Но газ аркасы. Полный мусортопто газ болуп кетет дагы. Алиги эки өпкө кесел болду. Жатат. Бир караван неме кылып койгон жок. Но баарыбыз ушу газдын ичинде иштеп атабыз. За вредность мурда төлөп келген, азыр жок. Биздин мээнетибизди эч ким баалабай атат. Азыр мэриядан чакырдык, келишти. Эми кайра ордуна калууна коебуз дейт, билбейм мен. Формалардын акыбалы мынабу. Мисалы, жука шуну берет. Сапоктор берилет, 2 неделге жетпейт. Бүгүн чыгып калат. Сапоктор. Көп нерсе кысым болуп кетти да бул жерде. Караштырыш керек. Мына жерге алып келип койду, мына касалып жука турган жерге. Эми ушуларды бир караштырып койсо. Тазалыктын жумушчуларына жергиликтүү бийлик бул боюнча жаралган маселени мыйзам чегинде чечилерин айтып, жакында жооп берерин билдирди. Ал эми жумушчулар талаптар аткарылбаса иш таштоого чейин барабыз дешет. Тазалык кызматкерлери айлык акы боюнча маселе көтөрүштү. Ал жерде айлык акынын аздыгы деп маселе кылып атышат. Андан сырткары за вредность ошону карап бергиле деген маселени койду. Аны азыр шаардык финансы бөлүмүнөн кызматкерлер менен сүйлөшүп тапшырманы бердик. Алар келип бардыгын ошол мыйзам негизинде түшүндүрүп, бардыгына. Анан булардын айтып атканы майрам күндөрү биз 2 эселеп иштеп атабыз. Ошол 2 эселеп иштеген убактагы айлык акыбызды кошумча кылып төлөп берсин деп. Азыр анын бардыгын өздөрүнө дагы айттык. Ал боюнча каттар барды. Эми кошумча төлөп берүү боюнча мына сентябрь айынын эмгек акысы менен кошулуп төлөп берүү маселесин азыр
шаардык финансы башкармалыгынын кызматкери түшүндүрүп берди анын баардыгын. Биздин кызматкерлерибиз нормадан ашыгыраак иштеп калып атышат. Ошого кичине нааразычылыктар пайда болду. Буюрса мына биздин вице-мэр Уларбек Табалдыевич дагы мына өзү көрүп кетти. Казынадан кызматкер келип айлыктары боюнча алдагы болуп кетишти. Эми буюрса биздин бүгүнкү айтылган маселелерибиз оң жагына чечилет деп терең ишенебиз. Жумуш таштоо кылабыз. Мына шыпыргычтар 60, бизде 120 адам шаардын эмеси токтотуп туруп жумушун. Баарыбыз жөө жүрүш кылып, ошо губернатордун астына барып, ошол жерде турабыз, митинг кылып, биздин эмебизди кандай кыласыңар? Мээнетибизди бересиңерби, бербейсиңерби деп. Эчтеке калтырбайбыз, тазалап алабыз. Мээнетибизди гана бер деп суранышыбыз ошол. Башка эч нерсе сурабайбыз биз. Жалал-Абад шаардык мэриясынын тазалык мекемесинде жалпы 160 кызматкер жумушчулар эмгектенет. Ал эми таштанды ташыган унаалардын саны болсо 16. Бул Жалал-Абад шаарынын аймагы чоңойгонго чейин иштеп, азыркы күндө да ушул эле техникалар иштейт. Техниканын жетишсиздиги да көйгөй жаратып келет. Ал эми тазалык кызматкерлердин айлык маянасы боюнча жергиликтүү бийлик кандай чечим кабыл алганын алдыда күзөтүп турабыз. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион. Кыргыз-Өзбек эл аралык университеттеринин деканы 2 суткага камакка алынды. Ош шаарындагы Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин финанс-экономика факультетинин деканы мамлекеттик экзамендерди тапшырууда студенттерден системалуу түрдө опузалап акча талап кылууга шек саналууда. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө деканы коррупциялык схемага тиешеси бар экендиги аныкталып, кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-97 беренелеринин тартибинде 48 саатка УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Буга чейин кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин биринчи бөлүгү опузалап пара талап кылуу менен Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин гуманитардык педагогикалык факультетинин деканы жана декандын орун басары каралган. Жер тилкелери боюнча коррупциялык схемаларды уюштурган Сузак районунун Атабеков айыл өкмөтүнүн мурдагы жана азыркы кызмат адамдары кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда алар 10 жылдан бери жасалма документтерди колдонуу менен жеке турак жай куруу үчүн жер участоктарын мыйзамсыз сатып жүрүшкөн. Бул ишке аталган айыл өкмөттүн мурдагы жетекчилери, айыл өкмөтүнүн орун басары, жер боюнча адес жергиликтүү кеңештин төрагасы жана Сузак райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын мурдагы жетектөөчү адесинен катыштыгы болгон. Алар жасалма документтерди жана өздөрүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын колдонуу менен басып алынган жерлерге укук белгилөөчү документтерди мыйзамдаштырышкан. Мындан улам шектүүлөрдөн жашаган жерлери боюнча тинтүү жүргүзүлүп, натыйжада кылмышка катышы болушу мүмкүндүгүн тастыктаган документалдык материалдар табылган. Азыркы учурда Атабеков айыл өкмөтүнө караштуу Бегабад, Кызылабад жана Түркабад айылдарынын аймагында жайгашкан 29 жер тилкеси алдын ала мыйзамсыз берилгендиги жана жасалма документтер менен ээликтен ажыратылгандыгы аныкталды. Ар бир участоктун баасы болжолу менен 1 миллион сомго бааланган. Кармалган кызмат адамдары УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Тергөө иштери жүрүп жатат. Нарын Мото заводу өндүргөн продукцияларын сатыкка чыгара баштады. Бул тууралуу президенттин Нарын областындагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Нарын Мото заводу Ат башы районундагы Кара Булак участкасында курулган эл аралык соода логистикалык борбордон орун алган. Заводдо Кытай өнөктөштөрдүн колдоосу менен 2, 3, 4 дөңгөлөктүү мототехникалар куралып чыгууда. Өндүрүштөн чыккан Нарын Мото аталышындагы айыл чарба техникалары 400 килограммдан 2 тоннага чейин жүк көтөрө алат. Унаалар электр кубаты, күйүүчү май менен жүрүүчү, үстү ачык, үстү жабык, жайык кышы менен чарба иштерин жүргүзүүгө ыңгайлуу түрлөрү бар. Ошондой эле каалоочулар М-банк компаньон банктар аркылуу 3 айдан 3 жылга чейинки мөөнөттө бөлүп төлөө шарты менен сатып алышса болот. Бишкекте эне жана баланы коргоо улуттук борборунда дагы бир имарат пайдаланууга берилди. Буга чейин ал имарат менчиктештирилип кетип, көп жылдардан бери кароосуз калган. Эми ал мамлекетке кайтарылып, толугу менен оңдоп түзөөдөн өтүп, дарыланууга заманбап шарттар түзүлүп, медициналык аппараттар жаңыланды. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунда жаңы корпус ишке берилди. Жалпы аянты 2588 метр квадрат болгон имарат 30 жылдан бери бүтпөй турган. Эми мында гемодиализ бөлүмүнөн тышкары 30 орунду эндокринология бөлүмү, 30 орунду нефрология бөлүмү, реанимациялык керебеттер, кичи операциялык бөлүмү, ошондой эле чоң актовый зал жана башка кызматтык жайлар кызмат көрсөтөт. Ар бир эл катары эле
биз өзүбүздүн балдарыбыз үчүн албетте өзгөчө ооруп калган балдарыбыздын камын көрүп, анан кийин сиздердин жардамыңыздар менен биякта өтө маанилүү бир чоң мына 2,5 миң квадрат чарчы метрде чоң борбор курулуп бүткөнүнө биз бүгүн чогуу бирдикте ушул имараттын ачылышына катышып атканыбызга чоң кубанычтабыз. 30 жылдан бери биз ушул 3 этаж эндокринология, гемодиализный центр, нефрология, малооперационный, реанимационный отделенияны баштап ушул ойну бүтпөй калган. Бирок ушул зданияда кийин жеке менчикке өтүп кетип, биз 20-жыл келгенде алар сотко берип, утуп алып, анан кийин ушул Асаба кайрымдуулук фондуна кайрылып, март айында кайрылганбыз. 6 айдын ичинде ушул жердеги ремонт кылып берип, Ооруканада гемодиализ бөлүмү көп жылдардан бери оор шартта эскилиги жеткен аппараттар менен иштеп келди. Эми Асафа борбор коомдук бирикмесинин колдоосу менен бардык зарыл болгон курулуш оңдоо иштери жүргүзүлүп, заманбап коммуникация системалары орнотулуп, бейтаптардын дарылануусу жана медицина кызматкерлеринин иштөөсү үчүн бардык шарттар түзүлдү. Ар бир бөлмөдө даараткана жана душ жай да каралган. Ошондой эле биздин мамлекеттен 3 миллиард сомго жакын гемодиализге процедурага кетирип атабыз. Биз мурун болсо жеке менчик компаниялар болгон үчүн мамлекет биздин Министерство здравоохранения контролдо алчу эмеспиз. Азыркы кезде реформа кылып, фомстан кылынгандан кийин договорлорду ошол жеке менчик клиникалар менен биз түзүп атабыз. Аталган ооруканада өткөн 2023 жылы гемодиализ бөлүмүндө 130 бейтап, анын ичинен 33 бала дарыланып, аларга 887 жолу гемодиализ кызматы көрсөтүлгөн. Жаңы имарат ачылгандан кийин бөлүмдүн мүмкүнчүлүктөрү кыйла кеңейип, ал көбүрөөк бейтаптарды тейлөөгө жана татаал процедураларды аткарууга мүмкүндүк берет. Анткени Асафа фонду тарабынан берилген балдар үчүн 4 жаңы гемодиализ аппараты алынып, ошондой эле өткөн жылы президенттик фонддон алынган каражатка суу тазалоочу система жана чоңдор үчүн 3 гемодиализ аппараты орнотулган. Ушул мен атаган бардык багыттар өтө актуалдуу. Педиатрия балдар курактагы биздин пациенттер үчүн, себеп дегенде эндокринологдор өтө сейрек Кыргызстан боюнча, нефролог, балдардын нефрологдору дагы өтө сейрек кездешет. Ошо байланыштуу республиканын бардык аймактарынан бизге келип, бейтаптарыбыз дарыланып, ушул жерден мындай ден соолуктарын түзөп кетишет да. Жаңы имараттын жана аны жабдуунун аркасында нефрология жана эндокринология бөлүмдөрү да көрсөтүлгөн медициналык кызматтын сапатын бир кыйла жакшырта алышат. 2023 жылы нефрология бөлүмүндө бөйрөктүн ар кандай оорулары менен жабыркаган 476 бейтап стационардык дарыланса, эндокринология бөлүмүндө 900 бала эндокриттик оорулардын патологиясы менен стационардык дарыланган. Алардын 75% кант диабетинин биринчи түрү менен ооруйт. Кант оорусун билесиздер, биринчи түрү менен ушу негизинен балдар жабыркашат. Ал дагы мындай олуттуу оору, ошондуктан алардын ден соолугуна көзөмөл жүргүзүп, алардын ата-энесин өздөрүн окутуп, анан өнөкөт оору, мындай айтканда, ошол оору менен булар жашайт өмүр бою, ошондуктан алар өздөрүнүн оорулары боюнча жакшы билиш керек. Анан бөйрөк оорулары боюнча дагы бул дагы мындай олуттуу бөлүм болуп эсептелет. Бүгүн аталган оорукана салтанаттуу түрдө пайдаланууга тапшырылды. Ага Минкап төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишеналиев, Кувейттин Аль-Сафа кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү жана башкармалыгынын төрагасы Шейх Мухаммад Абдурахман Аль-Шая мырзанын эне жана баланы коргоо улуттук борборунун кызматкерлеринин жана башка коноктордун катышуусунда өттү. Орзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Номер 13-чү Сузак шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоо 22 сентябрда өтөт. Ага чейин талапкерлер Алтынбек Кылычбаев аймактарда эл менен жолугуусун өткөрүүдө. Бул жолу Алы Көк Жаңак шаарынын элинин көйгөйүн угуп, программасы менен тааныштырып кайтты. Кылычбаев билим берүү, медицина жана миграция тармактарына көңүл бурарын айтты. Толураак кийинки сюжетте сөз болот. Мектептерди салыш керек, бала бакчаларды салыш керек, жолдорубузду оңдош керек.
Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Алтынбек Кылычбаев Көкжаңгак шаарынын тургундары менен жолукту. Ал 13-Сузак шайлоо округунан парламенттик шайлоого катышууда. Кылычбаев шайлоочуларга программасын тааныштырып, өз ишмердүүлүгүндө миграция, билим берүү, медицина жаатына көңүл бурарын айтты. 2000 айыл бар болсо Кыргызстаныбызда 2000дин 630га жакын гана айылы таза суу менен камсыз болгон. 1/3 бөлүгү Кыргызстандан таза суу менен камсыз болгону. Биз ошонун үстүндө иштеп чыгышыбыз керек. Таза суу ар бир айыл таза суу менен камсыз болуш керек. Ар бир үй таза суу менен камсыз болуш керек. Жолугушууда жергиликтүү тургундар Кылычбаевке каалоо тилектерин айтып, таза суу жана экология маселелерин эске алууну жана чечип берүүнү суранышты. Биз кварталдардын ар бир кварталдын көйгөйүн аткарбайлы койдук бизге азыр сурап. Бизге ушул бир эле азыр Көкжаңактын көйгөйү ушу полигонда. Мусордан качан кутулабыз? Бир мусороперерабатывающий завод кылганда кутулабыз. Ошо нерсени кылып алып келишибиз керек. Бирок ал жерде барып көрүп келдик, мындай дөңдө турат экен. Бир башка жер издеп, буну же которуш керек, же мындан арылыш керек да. Кудай кааласа, бу нерсени сөзсүз түрдө чечкенге аракет кылабыз. Илимдүү, билимдүү жигит экен, Кудай кааласа, жогорку кеңешке өткөндө иштеп, элдин ишенчилигин актай турган жигиттерден биз дагы шаарыбыздын өзүбүздүн кайрылуусун жасадык. Алла насип кылып, ошо жогорку кеңешке өтүп калган болсо, бизге жардам көрсөтөт деп ишенебиз. Биз шаарыбыз баарыбыз колдоп бергенге даярбыз. Алтынбек укабыздан иштеринде ийгилик тапкан туткандарына береке, өмүрлөрүнө береке бар. Ушу депутаттыкка барып ошол жерден элибизге, журтубузга, бардык динибизге кызмат кылган жаштардан болуп ошол жерде трибунадан биздин жакшы иштерди кылып турушунун аркасынан дагы кыла берсин. Ар дайым ушу Алла Таала өзүнүн даражасын көтөрүп, ден соолуктарын, чың рызыкларын кең кылган болсун. Амин. Аллаху акбар. Алтынбек Кылычбаев эки жогорку билимдин ээси, Сузактагы Ленин айыл өкмөтүнүн ардактуу атуулу. Орусияда 24 жылдан бери мекендештерге ар кандай жардам берип келе жаткан Биримдик коомдук фондун түптөөгө салым кошкон. Андан сырткары мамлекеттик жана жеке мекемелерде жетекчилик кызматтарда иштеп келген. Москвада иштеп жүрүп биз Биримдик коом түзгөнбүз. Өз элибизге, журтубузга өз салымыбызды кошойлу деп, Кыргызстаныбызга жардам берели деп, көптөгөн мектептерге, айрыкча мына өзүбүздүн Жалал Абад областагы Жалал Абад өрөөндөгү мектептерибизге, больницаларыбызга, карылар үйлөрүнө, балдар үйлөрүнө, жетим балдар үйлөрүнө жардам берип келгенбиз. Буюрса, bundan кийин да колдон келишинче жардамдарды беребиз. Алтынбек Кылычбаев 3 номер менен шайлоого аттанып жатат. Белгилей кетсек, номер 13 Сузак бир мандаттуу шайлоо округунан жогорку кеңештин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 22 сентябрда өтөт. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Астана шаарында өтүп жаткан 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын курама командасы бир күндө 4 алтын, 2 күмүш жана 3 коло топтоду. 3 коло медалды таяк тартыштан Келдибек Атайбек уулу, Аделе Маданбаева жана Назия Майлыбашева алды. Ислам Бердибек уулу эрең иш оюнунда жеңишке жетип, алтын медаль тагынды. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алгачкы күнүндө кыргызстандык спортчулар 14 медаль алышкан. Оюну башталгандан берки 3 күн аралыгында Кыргызстандын курамасы жалпы 23 медаль, 7 алтын, 9 күмүш жана 7 коло медаль жыйнап, экинчи орунда келе жатат. Казакстан 21 алтын, 10 күмүш жана 17 коло медаль менен биринчи орунда. Кыргызстандан көкпар боюнча курамасы Астанада өтүп жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын финалында Казакстандын командасы менен мөөрөй талаша турган болду. Бүгүн 11 сентябрда Казакстан Россиянын курамасы менен жарым финалда беттешип 18-2 эсебинде жеңишке жетип финалга чыкты. Ал эми кечээ 10 сентябрда кыргызстандык улакчылар жарым финалда Туркиянын 15-1 эсебинде жеңип финалга өткөн. Эми Кыргызстан менен Казакстандын улакчылары финалда кез келет. Беттеш 12 сентябрда Бишкек убактысы боюнча саат 12:00 башталат. Ал эми коло байге үчүн Россия менен Туркия ат салышат. Алардын оюну саат 11:00 башталат.
Регион телеканалының күндеме маалыматтық программасын социалдық тармақтардан күзетіп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалының Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган жаңылыктар мына ушулар менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундос Кенжебаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.